Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, окуучулар, жалпы эле билимге кызыккан ынтызар инсандар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 40 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз өзүн өзү тарбиялоо, өстүрүү жөнүндө. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Өзүн өзү тарбиялоо, өстүрүү жөнүндө. Аракеттен адат, адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат. Анда эмесе, урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздер менен өтө чоң теманы өтөбүз. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Биринчи, өзүн өзү тарбиялоо улуу инсандык сапат. Экинчи, өзүн өзү тарбиялоо качан жана эмнеден башталат. Үчүнчү, өзүн өзү тарбиялоонун айрым ыкмалары жөнүндө кеп кылабыз. Анда эмесе, сабакка көңүл буруңуздар. Өзүн өзү тарбиялоо улуу инсандык сапат. Өзүн өзү тарбиялоо бул адамдын калыптанган идеал, унанууларга ылайык, аң сезимдүү коюлган, максатка карата өз личностун өзгөртүүгө багытталган ишмердүүлүгү болуп саналат. Өзүн өзү тарбиялоо үчүн алгач личность белгилүү даражада өсүшү, өнүгүшү, өзүн өзү аңдап, сындап билүүсү керек. Ошондой эле өз кемчилик, артыкчылык жана мүмкүнчүлүктөрүн көрө билүүсү, бул анын жетиктигинин көрсөткүчү жана өзүн өзү тарбиялоосунун өбөлгөсү болуп саналат. Ар бир адамдын жакшы болууга табыгый умтулуусу бар. Өзүн өзү тарбиялоо адептүүлүктүн, ыймандуулуктун башаты. Сабагыбыздын экинчи планына өтсөк, өзүн өзү тарбиялоо качан жана эмнеден башталат? Адам баласы эс тартып, өзүнүн мендигин сезип, билим тарбиянын зарылдыгы жана баалуулугун түшүнүп, сезген кезден өзүн өзү тарбиялоо зарылчылыгын туюп, анын жолдорун издеп таап, билген кезден башталат. Өзүн өзү тарбиялоо адамдын өмүрүндөгү жашоо максатын аныктап, ага жетүүнүн жолдорун, планын түзүүдөн башталат. Ошондой эле улуу максат, милдетке жетүү үчүн ар күн, ай, жыл сайын ыраттуу аракеттенүү, эмгектенүү, өзүн ошого ар тараптуу даярдоодон башталат. Адам өмүрлүк максатын аныктап, келечектеги кесибин тандап, өзү үчүн зарыл, баалуу инсандык сапаттарды аныктап билгенден кийин, ошого зарыл мүнөз, касиет, жөндөм, билим, билгичтик жана башкаларды өзүндө тарбиялоого кызыгып издене баштайт. Бул өзү дагы эң жакшы башталыш. Эгер ата-эне, мугалим, окуучуну ушул даражага чейин алып келип, андан ары ошолорго жетүүгө жалпы багыт берсе, анда улуу инсандык милдетти аткарган болор эле. Андан ары окуучунун өзүн өзү тарбиялап өстүрүүсүнө ишенсе болот. Сабактын үчүнчү планы. Өзүн өзү тарбиялоонун айрым ыкмалары. Биринчи, өзүн өзү милдеттенме алуу. Өзүн өркүндөтүү, кандайдыр бир сапаттарды калыптандыруу жөнүндө, мисалы эрктүүлүк, эстеп калуу, китепти тез окуу, эркин сүйлөө, тартынбастык жана башкалар. Экинчи, өзүнө өзү отчет берүү, белгилүү убакытта аткарылган иштери жөнүндө. Үчүнчү, өз ишмердүүлүгү жана жүрүш турушу жөнүндө ой жүгүртүү. Мисалы аларга кайсылар кирет? Өзүнүн ийгилиги жана кандайдыр бир кемчиликтери, утулуштардын себебин аныктоо. Төртүнчү, өзүн өзү күзөтүү. Аларга кайсылар кирет? Ой сезимин, көңүлүн, маанайын, каалоо тилегин, кызыгуусу жана башкалар. Бешинчи, өзүн өзү контролдоо. Ага кайсылар кирет? Өзүнүн абалы, жүрүш турушу, иш аракетин ар дайым байкап туруу, көңүлсүз акыбеттердин алдын алуу. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу угармандар, бүгүн сиздер өзүн өзү тарбиялоо, өстүрүү жөнүндө, өзүн өзү тарбиялоо качан жана эмнеден башталат, ошондой эле өзүн өзү тарбиялоонун айрым ыкмалары деген темачалар боюнча маалымат ала алдыңыздар. Кийинки сабактарда сиздер өзүн өзү тарбиялоодо көңүл бурууга зарыл болгон негизги багыттар жөнүндө маалымат аласыздар. Сабакты жыйынтыктап жатып, мен сиздерге суроо узаткым келип турат. Жообун комментарийге жазып
койсоңуздар болот. Өзүн өзү тарбиялоонун максатын жазып, план программасын түзүп, өзүнүн терс сапаттарын жоюу боюнча план иштеп чыккан адам барбы? Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.